атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин социалдык иштер жана мамлекеттик тил боюнча проректору катары биздин артыбыздан ага экөөбүз келдик, залда экөө отурат, 4 кызматкер келдик. Биздин артыбызда 1,5 миңден ашык коллектив, 13 миңге жакын студент, анын ичинен 4 миңге жакын алыскы жана жакынкы жерден келип окуп аткан студенттерибиз бар. Биз барып, эмне жыйынга катышып келдиң дегенде айтып бере алышыбыз керек. Азыр бардыгыңыздар ошону ойлонуп отурасыздар да. Айрыкча мектеп директорлору. Кайсы маселени чечип келдиң дегенди биз айтып бере алышыбыз керек. Бул жерде биринчи эле мен ошол баштагым келип турат да. Мен өзү маданияттануу сабагынан берем, философия кафедрасында иштейм. Алымдашуу процесси болуп жатат. Бүгүнкү күндө эч ким бизден сурабайт. Кытай деле, Россия деле же болбосо башка өлкөлөр. Сен мусулмансыңбы, сен кыргызсыңбы, сен аялсыңбы, эркексиңби деп. Бизде бөлүнүү бар коомдо. Бөлүнүп жарып келебиз. Айлабыз кеткенде көчө-көчөгө бөлүнөбүз. Бирок баардыгыбызды адамзаттын башын бириктирип турган глобализация маселеси бар, алымдашуу процесси бар. Бүгүнкү күндө мектепке, ошол эле университетке студенттерди, окуучуларды отургуза албай атабыз. Окуттура албай атабыз, китептерди окуттура албай атабыз, айлабыз кетип атат. Бул өтө чоң маселе. 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин кандай адис болот, кандай келечек болот, биз кетебиз. Агыл суудай агып кетебиз. Биздин ордубузга жаңы директорлор келет, жаш муун келет. Ошолорго биз эмнени бере алабыз? Да вообще карап көргөндө Кыргызстан эртең келечекте барбы же жокпу деген маселе бар. Биз ошонун үстүндө иштешибиз керек. Бул жерде отуруп алып туруп, мисалы үчүн мен ошол хиджаб жолук маселесин коркпой эле айта алам. Дарактын бир жалбырагы. Биз тамырын окутушубуз керек. Дарактын тамырын үйрөтүшүбүз керек балдарга, келечек муунга. Ошон үчүн биз бир багытта барышыбыз керек. Дин кызматкери дагы, чиновник дагы, ошол депутат дагы, мугалимдер дагы. Бирок аянычтуусу бүгүнкү күндө дүйнө бөлүнүп турат. Нравалык жана материалдык баалуулуктардын кызыкчылыгы боюнча. Биз азыркы күндө көр дүйнөгө ишенип кеттик. Түркөй болуп кеттик. Болбогон бир кичинекей байлыкка кызыгып атабыз. Мына бүгүнкү күндө карап көргүлө интернетте кандай чабышуулар болуп атат. Миллиондогондор урдап алгандарды бир күн камап атат, эртеси чыгарып атат. Биз кимди айтабыз балдарга? Бул туура, бул туура эмес деп айта албай отурабыз мугалимдер. Өзүбүздүн болсо чөнтөгүбүздү сокур тыйыныбыз жок. Биз шылдың болуп отурабыз бир студенттерге. Мисалы үчүн мектепте деле ошондой. Сенин балаң окубай атат деп айтып көргүлө, бир байраак бир ата-энеге мектеп директорун алып келип туруп, оозуңду чап дейт, баласынын көзүнчө мен свидетель болгом ошого. Ошондой деңгээлге түшүп койдук. А эми бүгүнкү күндө болсо, могу окшогон маселелерди чече албай, экиден талашып, Facebook'та чабышып, интернетте тытышып отурабыз. Биз бүгүнкү күндө аябай биригишибиз керек. Бир муштумдай болушубуз керек. Анан ошондо биз балдарга тарбия бере алабыз. Анын үстүнө мен азыр дагы бир сүйүнүчтүү эме менен жүрөм акыркы учурда. Бул президенттин жарлыгы чыкты. Нравалык, адептик, ахлактык тарбия берүү, дене тарбияны күчөтүү, мектептерде жана университеттерде этика, эстетика, дене тарбия сабактарын киргизүү боюнча. Университетте жок этика, эстетика деген сабакты алып койгондо 7-8 жыл болду. Жок гана айтабыз, баспа, түкүрбө, минтпе, а биз туруп деле койбойт. Айлабыз кеткенде, жолукту чеч деп айтып эле көр университетте. Мен сени сотко берем деп сурады. Ооба конституциябыз менен мындай талаш тартыш маселелер жаралып атат. Бирок ар бир ишкананын, ар бир мектептин өзүнүн уставы бар. Башчы деген бар. Ошондуктан мен сиздердин баарыңыздарды бүгүнкү күндө азыр эми мен даярдыксыз эле келип калдым. Чыптай деле сахнага чыгып сүйлөгөнгө туура келип атат. Мамат Ашраевди сурандым эле, агай сиз ошо илим жана билимдин тили менен ошо дин маселеси экен, жаштакка баяндама жасап беребиз депчи. Бирок азыр айтканга туура келип атат. Урматтуу Немат ажы, башка ишканалар менен деле биз иштешебиз. УКМК менен, УВД менен, тигилер менен, прокуратура менен биз жолугушууларды такай өткөзөбүз. Анткени биз сиздердин балдарыңыздарды окуп жатабыз.